Oldu. Ya! Бул окуя ушул жылдын 23 февралында болгон. 5 жаштагы Нурдин атасы тарабынан сабалган. Алсыз жанга зөөкүрлүк кылганы аз келгенсип, бир жоону чапкандай видеого тартып, аялына жиберген. Ne oldu dedi Amisa? Көрсөн Нурдин зөөкүр атанын өгөй баласы экен. Алардын ортосунда дагы бир уул бар. Мындай мыкачылык болордон алдын жубайлардын ортосунда жаңжал орун алган. Күйөөсүнүн башка кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн билип калат. Мындан улам ал турмушум бузулбасын, балдарым тирүүлөй жетим калбасын деп кызга телефон чалып, жөн жүрүүнү суранат. Аны уккан жолдошу баланы сабап салган. 4 жыл согуз жашадык, бурун деле кол көтөргөн, бирок мурункусун эми ортодо балдарыбыз бар деп мындай кетиримдүүлүк менен жашаганбыз да. Үйгө келип жаңжал салган учурлары болду, бирок ал жөнүндө мен сотко деле айтып бергем, буларын айткам сотко. Эне үчүн бул оор сокку болгон. Мындай мыкачылыкка чыдабаган ал милиция кызматкерлерине кайрылып ар жазган. Азыркы учурда эне баланын абалы жакшы. Тийиштүү органдар тарабынан жардамдар көрсөтүлүүдө. Бүгүн маалымат бизге түштү. Биз тез арада байланышып, Бигимай менен ал ошо эртемен учурда МВДде болуптур. Анан байланышып, андан кийин жолуккандан кийин үй бүлө жана балдар коргоо бөлүмү всесторонняя оценка коюлду. По комиссии делам детей материалы готовятся. Балдарына индивидуальный план развития жазалды. Анын ичинде бүгүнкү күнү үй бүлө көмөк пособиясы деле каралып атат. Биз Бигимай менен өзүбүз жолугуп, эмне кандай нерсе, кандай жардам, өзүнүн состояниясын бүт иш алып бардык. Не только соцзащита тарабынан, айылдын тарабынан деле жардам көрсөтүлөт. Продуктовый набор менен ошо балдарына. В общем, семья где-то на контроле и на сопровождении. Өлкөдө балдарга болгон зомбулук күчалды. Андыктан кейиштүү окуялар келип чыкканга чейин эле аракеттерди көрүү керек дейт психолог Асель Сүйүнбаева. Анткени мындай кадамдар майда кылмыш катары бааланып, айыппул менен кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бирок зөөкүр деген бул бирөө аркылуу, бирөөнү басынтуу аркылуу, бирөөнү шылдыңдоо, кемсинтүү аркылуу бул деген өзүн көтөрөт да, өзүн көтөрмөлөп, өзүн мындай кичине авторитетирээк сезет да. Эмнеге мен ошентип авторитетирээк сезишим керек өзүмдү? Значит, бул деген мен убагында бирөө мени ушунчалык кемсинткен да. Күнөөлүү сөзсүз жазаланат. Бул тууралуу Чүй облустук башкы башкармалыгынын ага тескөөчүсү Назира Имангазиева билдирди. Айтымында тергөө иштери аяктап сотко жиберилген. Учурда бул иш каралууда. 1996 жылкы жаран кайрылган. Ошо арызында анын жарандык күйөөсү, анын биринчи турмуштан болгон баласын сабап видеосун ага жөнөткөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалымат алган соң дароо бизден ыкчам тергөө тобу чыккан. Бул кылмышка шектүүделип 1988 жылкы ушо аялдын өзүнүн күйөөсү кармалган. Учурда бул факт бирдиктүү реестрге катталды, бардык керектелүүчү экспертизалар дайындалган. Тергөө шамалдын жыйынтыгы менен бул кылмыш иши сот тарабына жөнөтүлгөн, азыркы маалда сот тарабынан каралууда. Жазасыз калган кылмыш улана берет. Ошондуктан ар бир адам колу менен жасаган ишти мойну менен тартуу керек деп эсептешет адистер. Айсалкын Нурмаат кызы, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.